Assalamu alaikum. Кандайсыздар? 7 октябрда терилген помидорду бүгүн 3 ноябрда туздаганы жатабыз. Биз туздагыча помидорлорубуздун 40% мынтип кызарып калган. Ортодон 1 ай өттү. Бизде курулуш иштери болуп атканынан байланыштуу сааты чыккан жок. Эми кызыл помидорлорду, кызарып калган помидорлорду өзүнчө бөлүп алдык дагы. Калган көк помидорлордун баардыгын жууп, тазалап, андан кийин аны апам мынтип вилка менен баардыгын сайып чыкты. Жууп тазалаган соң вилка менен көптөн сайып алыш керек. 5-6 жерден, себеби вилка менен сайылган жерлерден туз кирет дагы, туз сиңет ичине. Бизге помидорду туздоо үчүн эмне керек делет? Албетте болгар калемпири бизге көк, сары жана кызыл 3 түрүн тең алдык. Негизи болгар калемпирин уругу менен кылыш керек экен. Мен болсом ичин баарын тазалап арчып койдум. Андан соң мындай сарымсак керек делет. Биздин помидорлордун баары даяр болгондон кийин чеснокту салабыз, сарымсакты чакан ичине, анан үстүнө даярдалган болгар калемпирлердин баардыгын салып туруп, аны эзгич менен эзесиз. Эгер сизде жыгач бочка болсо, жыгач бочкага жасасаңыз эң сонун болот. Бизде андай бочка жоктугуна байланыштуу биринчи чакага эзип алайын деп атабыз. Бизде тоңдурулган укроп, майда тууралып тоңдурулган укроп бар, аны коштук. Эми апам ташты мынтип баштыкчага ороту дагы. Эми ошол менен булардын баарын эзип жатат. Эми бул эзилгенден кийинки даамды айтсаңыз, ушунчалык бир даамдуу, сонун даам келет мурунуңа. Эми аны өзүм жыттаганым эле гана болбосо, видео аркылуу сиздерге бере албаймын. Буну жакшылап эзип, суусу чыкканча эзип алабыз, майдалап. Андан соң бочкага салып, анан үстүнө помидор салабыз. Кайра тагы эзилген кошулмаларды салабыз. Андан соң кайра помидор. Мына ушинтип олтуруп биздин бачогубузду тултурабыз. Аягында мына көрдүңүздөр мына эң үстүнө калгандардын баардыгын салабыз. Анан эң үстүнө 2 пачка туз керек делди бизге. 2 пачка тузду тең биз бир чакага салдык дагы, муздак суудан куйдук, крандагы кадимки эле. Куюп, анан жакшылап туз эскиче мынтип чалдык дагы. Муздак сууга эзип атасыз? Эки чакка коюлду да, 10 литр. Бастырып коюп, үстүнө бастырып. Таш менен бастырып. Да бир ташап келейинби? Тол менен жабабыз. Тол менен эле жабылып турат дейт, болдубу? Чекелерин скотчто коёмун да? Скотчтойду. Бир тарабы кесилген, кичине бышып бараткан көк помидорлорду алдык дагы. Аны салат жасайын деп жатабыз. Ал үчүн өзүбүз даярдаган кургатылган болгар калемпирлерин, сарымсак, укроп, мурч кошулду. Мындан тышкары 6% уксус жана кичине 3-4 кашык май кошулду. Булардын баардыгын аралаштырып, бир суткага муздаткычка салып койсоңуз, даамы сонун болуп чыгып калат дагы. Анан жей берсеңиз болот. Мына ошондой ыкма менен жасап жегенди аябай жакшы көрөм. Бул дагы даамдуу болот. Жасап жеп көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.